ата. Мен сизге бир окуя айтып берейинби? Ал эмне болгон окуя экен? Не? Кызыктуубу? Ооба да. Айтчы. Кызыктуу болсо угайын айтсаң. Чоң ата, бир кыздын эжеси жигити менен үйлөнөм деп аябай даярданат экен. Анан сиңдисине аппапакай болгон свадьбаный көйнөгүн үтүктөй салчы деп берет экен. Анан ошол сиңдиси шашып атып көйнөгүн үтүккө күйгүзүп алат экен. Кап. Абайлап эле үтүктөсө болмок экен эми ол. Атайын даярданып атса эми. Атаны куурагыра этет деп эле үтүктөсө болмок экен. Анан эмне болуптур? Эмне болмок эле? Сиңдисин башка үтүк менен бир коюп өлтүрүп салыптыр. Шорду десе. Көйнөң менен кара жерге кир. Анан эмне болуптур? Анан эжеси коркуп кетип, балконго чуркап чыкса, подъездге жигити кирип келатканын көрүп калат. Мамлекет болбоду. Эмне болот эми? Эмне болот эле чоң ата? Ызаланып 5-этаждан секирип кетет. Күйсө күйүп турду ал. Кыз эмнеге секирет бутун? Кыз да секирип кетиптирби? Анан жигити үйгө кирип келип, сиңдисинин өлүп жатканын көрөт. Биягын караса, үтүк жатат, биягын караса, көйнөк жатат. Караса балкон ачык турат. Анан балконго чуркап чыгат. Балконго чыгып жерди караса, сүйгөн кызы өлүп жатат. Шорду, куурагыр экен да шорду. Шоруң менен кырыйгыр. Куурагыр экен да бир куурагыр. Ал эчтеке эмес чоң ата. Бала дагы ызаланып, балкондон секирип кетиптир. Анан бала дагы өлүп калып атабы? Өлөт да, 5-этаждан секирип атса. Кактагы мен айтып атасың, бүт эле кырылып калган турбайбы? Свадьбаң менен кара жерге кырылып калган турбайбы? Ошентип 20 жылга соттолуп кетиптир. Кийин соттолуп кетиптир? Чоң ата, үтүк.